Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбоздору. Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана драматург Миңди Мамасаированын Аймаран романынын уландысы. Белек кечинде төрдөгү төшөгүнө жатканда түндөгү белгисиз үйдүн жертөлөсүндөгү окуяны аргасыз эстеди. Тамак ашы түркүн, чет элдик маркадагы ичимдиктер, фужерлердеги винолор крепкейинен алгандан соң эсин жоготкону. Калың парданын артындагы төшөк, Камара Карбуловнанын уйпалап тумчуктура өпкүлөгөндөрү. Көңүлү жипкирди, дагы кускусу келди, башы айланып, так ошондогудай. Мындайды али баштан өткөрөр электе менен денесинин ооруксунганы эң эле жагымсыз изин калтырыптыр. Эмне кылса, баардан чоң күнөөсү энесине берген убаданы бузганы болбодубу? Эртеден бери энесин тирүү көргөнүнө кубанып, ичин жеген кылмышын нары түрткөнгө алы жетип турбады беле? Эми ал даана болуп алдыга чыгып, көкүрөгүн ачыштырып, жанын кыйнап атты. Азыркы чечими ушул арада болуп өткөн окуя ал түш сымак унутулуп калышы керек. Ал жакты желкесинин чуңкуру да көрбөйт, барбайт гүл сугарганга. Анда дагы иш издейби? Күзгө чейин чоң энеси өкөнү баккыдай каражат табыш керек. А балким күзүндө окууга өтүп калар, күндүз окуп кечинде бир жумуш таап алар. Классташы Айка деле кафеден иш таап алыптыр го, кыз балача жокпу? Анда укмуш болбойт беле? Эртең дагы иш издемей, а теги жака болсо экинчи барбайт, өлсө дагы барбайт. Белектин эки кулагы кычышып кетти, көздөрүнөн аккан жаш кирип жатыптыр. Ыйлап атканын тойду, жөн гана эмес, өңгүрөп ыйлагысы келди. Ошондо ичиндеги жаман нерселер чыгып кетет беле? Солуктап атып көзү илинип кетти. Көзү илинери менен кып-кызыл халатчан Камара Карбуловна чачынан сылап атып эле, башын эки чатына кысып, түндөгүдөй кылып, үстүнө минип алып кое бербей атыптыр. Деми кысылып, башын булгалап, толгону качып чыгып кетерде кармап алат эмеш. Кое бериңиз, кетем, уятыңыз жок экен деп кыйкырып атты. Белек ата, кимди айтып атат? Уйку сурап атат го. Эмне болду? Чоң энесинин үнүнөн ойгоно калган Белек. Түшүм турбайбы деп сүйүнүп алып, нары оодарылды. Бирок уйкусу чайыттай ачылып, жагымсыз бир нерсеге дуушар болгондой ойдолоп, кыйлага уктай албай жатты. Эрте менен соткасынын үнүнөн ойгонду. Ала койсо Камара Карбуловна экен, жүрөгү ойноп кетти. Өлсөм да барбайм деп алды, жооп бергенге чейин үнүн ичинен чыгарып. Белек деген өтө назик, жагымдуу үн так ошол Камара Карбуловнанын үнү эле. Выспался? Да. Жумушка келбейсиңби? Саат эбак 9-дан өтүп кетпедиби? Жок, барбайм, деди шашып, кечеден берки оюн бекемдеп. Эмне, бирдеме болдубу? Деди эркелете чыккан назик үн. Жок, жөн эле барбайм. Жөн эле да болчу эле? Кече эс алдың, бүгүн жумушка чыгыш керек, гүлдөрүң суусап атат. Белек качан келет деп. Барбайм деп буркулдады. Суусамактан соолуп калсын. Кескин жооп айтканына бир чети чоочуп да алды. Апе, эмне? Бир жериң ооруп атабы? Же. Эч жерим ооруган деле жок. Анан эмне? Жумуш жакпай калдыбы? Ооба, жакпай калды. Мен эч качан гүлгө суу куюп көргөн эмесмин. Үйрөнөсүң да. Анын эмнеси бар экен? Жалбырактарынын чаңын арчып, сүйлөшүп дегендей. Жок, сүйлөшпөйм. Туруктуу айлыгың болот. Чоң энеңди да жакшылап багасың. Жок деп дулдуйду мурдун шорттарта. Белек деди. Ал түндөгүдөй назик үн. Сени эркек болду экен десе, бул сөз так мээсин көзөп, көңүлүн жипкиртти. Ошол түн кайрадан үзүл-кезил кино тасмадай көзүнөн чугурду. Бүткөн боюна бирөө арам, кир сууну төгүп жибергендей ичиркенип алды. Барбайм, кийимдериңизди, соткаңызды баарын алып барып берем. Кереги жок. Коянтпе? Келбесең мейли, бирок алар сенде кала берсин. Белек жооп бергенче соткасын өчүрүп койду. Суумурун десе. Камаранын ким экенин биле элек экенсиң да. Түндөгү төшөктөгү жаш баланын ысык лебин, балапан жытын эстеген сайын бүткүл денеси алуулап ысып күйүп, жумушка дагы көңүлү чаба бербей, дел бирип кайра эңсеп аткан. Жок дегени ысык темирге суу куйгандай денесин тызылдатып, ындынын кыйла өчүрүп салды. Эчтеке түшүнбөгөн малакасос. Ушу мага отказ бергенин кара. Ордунан ыргып туруп, нары жактагы жашыруун бөлмөсүнө кирди дагы тамекисин тутандырып, катуу соруп-соруп отуруп калды.
Далай суу мурундарды үйүргө кошуп, алардын балапан жытына эсмас болу жыргагандары эсине келди. Ал эмес мындай ишке каныккан жетилген эркектер менен дагы болуп көрүптүрбү? Бирок белек өзгөчө эле алардын арасынан. Бир жолкуда ушунча берилип, кыныга түшкөнүнө өзү да кайран болуп отурду. Кантет эме, жаны жай албай, кудум бир тартым көк түтүнгө зар болуп, көзү каткан нашакордой кайсалап, эмне кылаарын билбей, амалы алты түгөнүп турду. Ышкындай жаш баланы каалагандай уйпалап, мөлтүрөгөн кыз баланыкындай эриндерин өзүлө соруп, табигаттын күчү, терең сыры да ушунда беле. Аялдын ар бир кыймылына дертете жооп берип, эркек тана эмеспи, сурагын кандырып атканын өзү деле чала була эстегени менен баарын так ошол табигаттын өзүндөй жасаган белек. Жан кумарын узакка кандыра турган булак таптым деп ичинен бекем ишенип алган эле. Анын үстүнө белектин башкага илине турган же жооп бере турган объектиси боло электиги дагы Камарага оңдой берди, табылгысы олжо эле. Күтпөгөн жерден так ошол жан кумардын булагы акпай, суусу соолуганы турбайбы? Айла табуу керек, кандай болгондо да аны кайра кайтарып, түндөгүдөй жомок түйнөгө биротоло киргизүү керек. Анан өзү эле суранып, этегине оролушуп калмагы бар эмеспи эркектердин? Муну ойлогондо жанын жерге кое албай, дабаасын таппай кыйналды. Түндөгү жаш уландын ысык илеби, ысык койну, кол тиелек жан бадени мындайдын далайын көрүп, кайнеги болуп калган сойк аялды жинди кылды. Колдон келсе азыр алып келип, ушул кичинекей бөлмөдөгү диванга басып, уйпалап, каалаганча тунук булактын суусунан шимиргиси келди. Айлаганча ушул шөмтүрөгөн колунда өзүнөн башка эчтекеси жок, сокур кемпирдин небереси ушунчалык кол жеткис болуп турганына кыжыры келди. Колуна тийсеби, бырчалап, ар бир мүчөсүн кескилеп, жегиси келди. Эмне кылса? Кечеги эч ким билбес, бирок эч бир сырын айтпас таксист аялды чакырып, кайра алып келтирсеби, моюнуп койсочу, айла табуу керек. Кечке башын оорутtu. Көчө тараптан Чүй проспектисинен ызы-чуу айкырык кыйкырыктар угула баштады. Терезеден карап туруп, Камаранын кыжыры ан сайын келди. Бу тынбаган элге айла жоктура. Дагы митинг башташтыбы? Акмактар, тынч отура албагандар. Кыларга иштери калбай калганбы булардын? Ал соткасын жандырды да, керектүү номерди тергенде, анысы дароо жооп берди. Эмне болду эркем? Деген үн тукту. Бирдеме керек болуп атабы? Сен керексиң. Колум бош эмес, билесиң да, Сауд Арабиядан келген делегацияны кабыл алам азыр. Тойдун баарына Камара ичкирип жиберди. Дагы сыртта ызы-чуу. Тойдум, тынчыраак бир жерге кетип калалычы. Трубканын ар учундагысы сооротуп, дагы бир нерселерди убада кылып атты окшойт. Мунун баары куру сөз. Сенин колуң эч качан бошобойт. Соткасын өчүрдү, тарс эттире. Чыдабай кайра жандырды. Мне баксы нужны. Цехтегилерге айлык төлөшүм керек. Жакында эле которду го, жардамчым, деди телефондун нары жагындагы. Эмне? Теперь мне твои вонючие баксы жалко стало, да? Бакырып телефонду ыргытып жибере жаздады. Понимаешь, у меня сильный токсикоз, деп анысынын как жүрөгүнөн кармагысы келди. Камара Карболовна, Мира чоочулап алыптыр. Угуп атасызбы? Угуп атам, деди, титирегенин Мирага билдирбеген аракет кылып. Жөн отура албаган келеси олор да көзүнүн жашын ары каратып сүртүп алды. Эл көп, жүрөгүм түшүп атат. Коркпо, боло турган митинг, жүрүш, ак үйгө барышат. Кыйкырып айкырып, анан сууда ягып тарап кетишет да. Колдорунан эмне келет? Чумоолордун. Фөө, чарчатышты. Билбейм, бул жолу элдин көптүгүнөн жүрөк түшөт. Ак үйдү алышып, дагы президентти кубалап чыкпаса эле. Кубалап чыкпайт этпейт. Кыйкырып өкүрүп, анан кала беришет деп атпаймынбы? Жүйөнсүз шордоллар. Ошондой эле болсо экен? Мен айтты дейерсиң, ошондой эле болот. Кофе хочу покрепче. Макул, с молоком или без? Без. Мира сереңете чыгып кетти, кофе кайнатканы. Артынан кыйлага карап калды дагы, анын баскан турганын, кээ бир кылык жоругун өзүнө окшото берди. Ал эмес колунун манжаларынын ипичке узун татынакайлыгы ичин жылыткан эмнеси? Кандайдыр ойлор уурдана келип, өзүнөн кубалап койчу да кайра. Ал али кичине да, деп алып, бирөө угуп кое тургансып эки жагын элеңдеп жиберчү.
Аңгыча булоолонгон ысык кофеге алаксый калганына өзү да кубанып алды. Чүй проспектisi менен ак үйгө агылган ызы чуун укканда Зарбү кемпир менен Белек дагы чоочулашып калышты. Кайран эл. Такыр жүдөп бүтүштү окшойт. Баары сатыкта, баары кыйбат. Жумуш жок, жаштарга кыйын. Ошону айтсаңыз чоң эне. Белек башын шылкыйтып отурду жумушуна барбай. Биз көрөрүн көрдүк. Биз иштеген маалда жумуш деген көп эле. Колхоздун жумушунан бир саамда бошочу эмеспиз. Кийин калаага көчүп келдик. Фабрика, заводу тынбай иштеп, канча кыз келиндер 40 жылдыкты пааналап, ошо жерден үй бүлө багып, атактары чыгып, төштөрүнө орден, медаль тагынып, депутат болушуп, кыргыз кыз келиндер союзга чейин билинип, мен иштеген чолпончу, бизден жасаган татынакай туплейлерибиз Германияга кетип атат деп сүйүнчүбүз. Анын баары каяка кетти? Кайсы көргө кирип кетти? Көчө таптаган эле жаштар, силерге кыйын болду. Биз көрөрүн көрдүк, иштерин иштедик. Эргеш аке эсиңиздеби? Мурдагы кошунабызчы? Эсимдебей, Ленин заводундай чоң заводду дагы тонушподубу? Электрик болуп иштеше эмес беле? Жанын аябай иштеп, медаль, орден алган коргор. Заводду талкалаганда Эргеш бечара көтөрө алган жок. Эмнеге көтөрө албады чоң эне? Жаныганы менен бир болчу да заводу. Балдар үйүндө өскөн эменин ата ордуна ата, эне ордуна эне эле да. Кантип ата ордуна ата, эне ордуна эне болот? Али көп нерсеге акылы жетелек Белек элее карады чоң энесин. Жетимдин эч кимиси жок. Заводу иш, бекер үй жай берип, ага айлык төлөп берип, оокаты элден кем калбай атса, анан ата эне болот да. Иш деген жайнап, күбүлдөп иштеп, 20 миңдей адамды багып атканда. Баягы паяльникти айтсаңыз, Белектин күлкүсү келди. Ооба коргор, бир күнү нан, шекер алып, темселеп келатсам жолугуп калды. Жонуна бирдемелерди артып алыптыр. Ботом көтөргөнүң эмне десем, паяльниктер дейт. Аны эмне кыласың десем, сатам, арзан берем, аласыңбы дейт. Аны эмне кылам дедим. Кой сойгондо куйкалайсың да. Кайсы койду дейм, бир кесим этке зар болуп отурсак, сен койду айтасың. Президент Кыргызстанды Швейцария кылам дебеди беле 2 жылда. Андан бери кыйла убакыт өттү. Болуп калар, кайдагы жомокто айтпачы дейм. Айлыгыбыздын ордуна ар бирибизге 5 таанадан паяльник берди. Заводдо иш токтоп калды. Иш жок болгон соң акча да жок дейт. Паяльникти жегиле дейт. Аялдамага келип күпеттире таштап, терини арчып отуруп калды. Эми буларды эмне кыласың? Тамак аш болуп бербеген соң дейм. Балконго коем да тар бөлмөлөргө батабы дейт. Бир карасам тери менен кошо көзүнөн аккан жашын кошо арчып атыптыр. Жаман болду энеке. Көп узабады, кан басымы көтөрүлүп каза болуп калды коргор. Эми андайлар көп эле болду. Бул жаңы заман келгени. Ким жыргады, ким шордоду. Аны териштирип эсепке алган, ага жооп берген бирөө жарым болду дейсиңби? Камара Карболовна айла тапты, тапкан акылына сүйүндү. Белекке СМС жиберди. Белек, кечеги менин халатымдын чөнтөгүндөгү $1000 жок. Сенден башка эч ким болгон эмес. Келип издешип койчу. Белектин эки көзү чакчайып ордунан тура калды. Кандай доллар? Аны кайдан билем? Сенден башка эч ким болгон эмес деп атпайбы? Дароо телефон чалды. Мен эч кандай доллар көргөнүм жок деди. А Камара Карболовна ишенбей жатат. Эмне кылыш керек? Кел өкөлөп издешели деп атат. Барат, айтат, эч кандай доллар көрбөгөнүн ишендириш керек. Чын эле экөөнөн башка эч ким болгон эмес. 135-каттамга түштү дагы кече эрте менен качып чыккан сургулт үйдү жаздемдебей таап барды. Кеч, бирок кай бир бөлмөлөрдө бирөөлөр жүргөн сүйт. Алдынан чыккан 2 сомодой жигит оор жүктү ташып имараттын артына кетти. Шарактаган кыздарды жетелеп 2 чоң эле киши кирип коридордун түпкүрүнө кетишти. Белек таң калып, апкарып турду дагы кечеки бөлмөнү көздөй басты. Маанайы түшкөн Камара Карболовна күтүп туруптур. $1000 санаасы оңойбу? Камара Карболовна, ишенип коюңуз, мен эч кандай доллар, моллар көргөн эмесмин. Анан кайда жетип кетет? Мен жуунуп келгенимде деле бар эле. Мага айтпай шарт чыгып кетипсиң. Мен кайдан билдим? Экөө кечеги жол менен ээрчишип, булаңгыр коридорго киришти дагы бөлмөдөн бөлмөгө өтүп, тамак ашышчу столдун жанына келишти.
Карабаган жерим калган жок, деди Белектин көзүнө тике карап. А эмнеге мага айтпай качтың? Качканым жок, чоң энеме шаштым. Чоң энемди эч качан түн ичинде жалгыз калтырчу эмесмин. Аның жакшы. Кел, сен дагы бир сейре карап чыкчы. Жуунган жерлерди жакшылап. Мен чарчап бүттүм. Кечке настроение жок, башым дагы ооруп калыптыр. Камара Карболовна диванга отура кетти. Белек адегенде батымсыз болуп туруп, нары кирде дагы түндө байкаган экөө жаткан ажайып кооз керебетти карап, ооз ачылып калыптыр. Кенедей бөлмөдө жомоктогудай кооз керебет мындай жайга өмүрү жатып көргөн эмес. Кинолордон эле көргөнү болбосо. Керебетти айланып эңкейип аст үстүн карады. Ал жерден эч нерсе көрүнө бербеди. Андан чыкты дагы солго бурулуп, жуунучу бөлмөгө кирди. Анын да кычык-пучугун калтырбай карап атып эле, суу түшкөн трубанын бир жагында целлофан баштык жаткансыды. Бери тартып алып караса, ичинде карала курала болуп бир нерсе орунат. Алып коридорго чыкты да: Камара Карболовна, мунун ичин ачып караңызчы, бир нерсе жүрөт, деди өрөккөп. Канаке ордунан туруп, колунан ала коюп, целлофан баштыкты караса, ичинде чындап эле долларлар жатат. Долларым деп кыйкырып жиберди Камара Карболовна. Чын эле табылдыбы? Сен акчолтой бала экенсиң. Ошол жерде жатып сууга эзилип калса эмне болмок? Камара Карболовна чындап кубангандай түр көрсөтүп, али мындай куулук шумдукту кылмак тургай көрөлек неменин башына айлантып атканын Белек бир дагы түшүнгөн жок. Түшүнмөк тургай баланын оюна да келбеди. Ырас болбодубу деп сүйүндү Белек балбырап. Чын эле, мен келбесем таба алмак эмессиз. Ананчы баарын эле жакшылап карап аткам, $1000 оңойбу? Жоголгонун билгенимде эсим ооп калды. Ато мен да ыңгайсыз болуп, Белек колун ушалап туруп калды. Ой Белек, мындай окуяны жуубаса болобу? Келе кой, дароо стол үстүндө аны муну коюп, бөтөлкө алып чыгып, 2 чөйчүккө куя салды. Баары бир муну ичмейинче болбос деген Белек унчукпай эле алып жиберди. Кечегидей боло койбос, бир рюмкадан эмне болмок эле дегендей ой турду. Чоң энеси эчтеме байкабай калбадыбы? Көзүмө милиция элестеп кетпедиби, Камара Карболовна, деди арактын таасири тие баштаганда. Эмнеге кокуй? Эгер доллар табылбай калсачы, кече менден башка эч ким болбосо, анан милицияга чалмаксыз да, деп долдурады. Ой койчу, кантип эле? Сенден башка эч ким жок эле дебедиңизби? Ошентимби? Ооба да. Анда сенин кутулушуң үчүн дагы бирден алалы. Эмнеден? Милициядан кутулушуң үчүнчү? Корктум деп атпайсыңбы? Ой Кудай сактасын, ушул жерге келип доллар табылганга чейин кандай эси чыкты? Чоң энеси айтчудай жан кулактын учунда болуп турбады беле? Камара Карболовна чөйчөктүн бирин Белекке карматты. Менин кутулушум үчүн, Ооба да. Камара Карболовна кызып калган Белекти дагы ичкери жетеледи. Белек кийинки күндөрү айла амалсыз эле келчү болду. Эми гүлдөрдү сугарып, гүлдөр менен сүйлөшпөдү. Тагы ушул сургул цемент үйдүн подвалын керемет ремонт кылып, бейиш куруп алган Камаранын эч ким билбеген сырдуу резиденциясынын толук кандуу кожоюну болгон. Каалаган убакта келет, тамак ашка жетерлик маяна деги бар. Чоң энеси багылуу, түнкүсүн Камара Карболовнанын коюнуна жатып, түн ортосунда такси чакырып кетип калмай. Кээде түнү бою калат, анан үйүнө келип түшкө чейин уктабай. Кечке маал келип, шифинясы сырттан ала келген деликатестеринен майдай кылып жеп, ишин аткарып, жыргалдуу оорду сүрүп жатты. Буга өзү да көнө түштү. Бул жыргалдуу оору канчага созулат эле? Ким билсин, бир күнү чоң энеси жанына чакырып калды. Ата, бери келчи, мындай менин жаныма отурчу. Белек чуркап келип, керебетке чоң энесинин жанына кынтая калды, эркелегиси келип. Эмне энеке? Сен ата кыйладан бери башкачасың? Кандайча? Чоң энеси көрбөйт, эчтекени байкабайт деп жүргөн Белек таңгала ордунан тура калды. Бу сенин ишиң айраңмын, түнкүсүн жортуп кетип, күндүзү уктайсың. Бирок маянам тийди эле деп баарын алып келесиң. Эчтемеден кем болбой калдык дечи. Бир жаман ишке илешип алган жоксуңбу деп кабатырмын ата. Кандай жаман иш болмок эле, баары жайында, маянамды берип атат. Белек диртети ордунан туруп, энесинин жанынан оолактай басты. Ошону айтып атпаймынбы? Алгандай иш өзү, түн ичинде иштеп, анан чоң маяны берген. Эмне, кароолчусуңбу, милициясыңбы? Андай дейин десем, түн ортосунда келип калып атасың? Сизди жалгыз калбасын деп кеч болгонуна карабай келип атпаймынбы?
Сенин шартыңа көнгөн кандай жакшы иш экен. Чоң эне белек кызарып татарып алды. Кез келгенде нансыз отуруп калган убактыларыбыз болду. Эми минтип баарына жетип атканда наалыйсыз. Белектин чамасы биринчи жолу чоң энесине тике жообу. Наалыбай калайын, сени жаман иштен уулак болсо деп атпайынбы? Жакында күз келет, чоң окууга тапшырчу маал жакындап калды. Аны деле ойлогонго чамаң жоктой. Ойлобой койчу белем, ойлоп эле атам. Маалы келгенде тапшырам да, унчукпай сыртка чыгып кетти. Чындап да бала өзгөргөн экен. Кудай жамандыктан сактасын. Зиркилдеп кеткен эмнеси? Зарбүнө кыжаала тойдун кучагында калды. Бирок чоң энесинин айткандары бизге сайып ойготкондой болду. Эсине келтирди. Чын эле ушинтип жүрө береби? Окуусучу? Бул жашоосунан дагы жадап бараткан, опсуз арыктап кеткенин да сезген. Камара Карболовнанын сырдуу жашоосуна биротоло кирип, жер төлөдөгү түнкү иштеринин аягы эмне менен бүтөрүнө акылы жетпеди. Бул жашоодон кантип кутулаарын да ойлончу. Ойлогондо эмне? Такыр келбей койсо, жашаган жерин билет, дагы айламалдуу неме себеп таап алат. Биринчи жолу барбай калганда долларым жок деп чакырып алган. Анын атайлаганын боолголойт. Эмкисинде эмне кылат? Шылтоо таап милицияга салып берсечи? Милициядан дагы тааныштары көп экен го. Дайыма ар түрдүүлөрү келип кетип турат. Бул сулуу аялдан кантип кутулат? Бир карманган жери чоң энеси экөөнү багып атпайбы? Балким окууга өтүп кетсе, убакытка шылтоо кылып, анан кутулар. А чоң энесине кыйладан бери түшкөн бүлүк көбөйүп отурду. Баламдын жаман жол менен тапкан нанын жегенче заарды жеп калсамчы деп ойлоду. А балким эмгектенип эле таап аткандыр. Зарбү кемпирге жаңы оору, жаңы убайым кайгы табылды. Бир күнү белекти эркелетип атып, Камара Карболовна мындай деди. Мени көп адам алдап кетти, билесиңби? Анда жап-жаш татынакай кыз элем. Мектепти жаңы бүтүп 16 жашымда келгем шаарга. 16 жашымда. Баары сен жаш экенсиң дешип, биринчи курска араң алышкан. Жаштыгымдын, сулуулугумдун азабын көп тарткам. Анан сиз азыр да сулуусуз, Камара Карболовна. Аны билем. Камара маашырларына каткырып алды белектин сөзүнө. Сен жакшы баласың, алдабайсың, тазасың. Мындан кийин мен жокто дагы келип, каалаганыңды жеп, энеңе дагы бирдемелерден ала кетип жүрө. Камара Карболовна, рахмат. Мага баары жетиштүү. Белек чындап ыраазы эле, бирок күз келе жатат. Окууга тапшырсам дегем. Окууга да өтөсүң, кабатыр болбо. Кантип өтөм, даярдыгым жок. Мен айткан соң өтөсүң. Андан көрө кайсылыбызга барарыңды тандай бер. Чын элеби? Белек сүйүнүп кетти. Сенин окууң мага проблема эмес, өткөзүп коем. Рахмат, Камара Карболовна. Мен эбак ойлонуп койгом, юрист болсом дейм. Эң жакшы экен. Камара сумкасынан кандайдыр ачкычтарды алып чыкты. Мына бул ключтарды, мунусу сырттан кире бериштеги. А бул экөөбүздүн бөлмө. Ал эми бул ачкычка тийбе. Киргендеги сол жактагы бөлмө кампа деп коем. Өтө жашыруун, менсиз ачпайсың. Макул, Камара Карболовна. Мен бир жумага сыртка кетем. Мени сурап келгендерге офисти гана айтып кой. Жумушунда де. Макул, Камара Карболовна. 3 түрдүү ачкычтарды алды да джинсысынын арткы чөнтөгүнө салды. Ай, антпегин, чебеленип кетти аял. Бул бөлмөлөрдү эч ким көрбөшү, билбеши керек. Сен өтө бекем кат. Уяла түшкөн белек ачкычтарды алып, жеңи жок пиджагынын ички чөнтөгүнө, көкүрөгүнө салды. Ошентсең, бул жакты мына бу сактоочу кампа деп коем дебедимби башкаларга? Түшүндүм, деди көзүн алайткан белек. Ошо болду. Белек тереңшенген Камара жан сырын каткан бейишинин ачкычтарын берип салды. Белек бала болсо да колубутунан туш алганын аңдады да, бир жагынан аябай ич ачышып маанайы түштү. Кантип кутулуунун аргасын издеп атпадым беле деп кызыктай ойдо калды. А Камаранын карегинде өз айткандай жап-жаш 16 жашында калаага келип, биринчи курстун студенти болуп чалчактап турганда туулган күнгө бара коем деп шорук атканын. Бечара Жумадил, сүйөм, сенсиз жашабайм деп үйлөнүп, бардык маскарачылыктан куткарып калганы турду. Өзү сүйбөй, айласыз тийген Жумадилге текеберчилик кылчу, тоотчу эмес. Бир жолу өтө катуу ичип мас болуп келген Жумадил, «Ты же мне совсем голая досталась» деп салганын кечире албай, боюндагысына да карабай качып кеткенин. Артынан ээрчип, ичип жүрүп көчөдө калганын, бир топ жыл өтүп Жумадил каза тааптыр деген кабарды укканда,
чиркей чакканчалык көрбөгөн, тийген экинчи күйөөсүнө жагалданып деп кутулчу мурдагы турмушу тууралуу сөз кеткенде. Белек кампадагы Султан байкесинен чыгып, өз бөлмөсүнө жетти. Башы кеңкиреген боюнча, башы тумандап айласы кетип отурду. Султан байкесин кайсы тагдыр айдап келди бияка? Бир чоң балыкты алып келишип, суусуз суракка алып атат деп кызматчылардын шыбырашканы ушул Султан байкеси беле? Анан калса кечинде Камара Карболовна сол жактагы бөлмөнү ачып, эртең эрте менен тиги кишиге Шамшум эккенге бирдеме киргизип кой, ачкадан өлүп калгасын, жакшылап кулпулап ачкычты жанына сакта деген болчу. Ооба кампа эмеш, шумдук бөлмө экен го. Анын нары жагында да ушундайлары бар окшойт. Чамасы үйдүн подвалы бүтүндөй эле бөлмөлөр менен офистер го. Эми кандай кылса, Камара Карболовна 9-дарда келет демейди. Кызматчылар да келип калышат. Баарынан да маймылычы. Шипшилеп көзүңдөн билип коет дебеди беле шефинясы. Ачкычтар сенде экенин билбесин. Деги маймыл эмне иш кылат болду экен бул жерде? Бүгүн күн деп өткөрсө, кечкиргенде эптеп бирдеме кылуу керек. Аңгыча бирин серин деп келе башташты. Белек жадын коерго жер таппай атты да, баары бир кечке чейин эчтеме кыла албасына көзү жетип, Камара Карболовнага башым ооруп атат деп үйүнө кетип калды. Султан байке менден үмүт кылып отурат деген кыжаалатчылык көкүрөгүн катуу өйкөп айласын кетирди. Кечке жатты. Кечтин киришин күтүп үйүнө да батпады Белек. Чоң энеси менен да түзүктөп сүйлөшө албады. Экөөнүн ортосун бөлгөн билинер билинбес парда пайда болгону качан? Тамакка табети чаппай Зарбы кемпир убайымчыл болуп алды. Мага айтпаган туюк иштин жарылар күнү келет. Анда кеч болуп калбайбы? Бул жөн иш эмес. Же жанагы эжеси экөө бир жаман нерсеге чалынып жүрүшөбү? Ууру кылып атышабы? Кимдин эмнесин деген сымак ойду тоону ойлой берип чарчадыбы? Көзү илине калды. Жең ичине кокус кирип алып, тызылдата чаккан арыдай бул болмуш эсине келгенде Камара жинди болчу да жанына жай таба албай кыйналчу. Ошол үчүн көп эстей берчү эмес. Дегеле адам пендеси башынан өткөн жагымсыз иштерди ойлобогонго, аны эч ким билбесе деп аракет кылары аштан бышык го. Камаранын башынан өткөн окуядагы дал ушундай шумдук иштердин бири болчу. Студенттик курак туулган күн 1-май 7-ноябрь жаңы жыл деген майрамдар болор эле. Туулган күнгө барган Камарадагы тең туштар менен жасанып алышып, анда азыркыдай шумдук макияж кылуу түшкө кирбеген. Көп эле болсо Красная Москва ага жеткени жетет, жетпегени арзан атырлардан коюнушуп, беттерине упаларды агарганча сүйкөшчү. Анда кыпкызыл винолорду шыңкытышчу кыздар, виного кызып ырдап бийлеп бардык жигиттердин өзүнө көңүл бурганына маашыр Камара. Айрыкча шыңга бойлуу өңдүү жигит жанындагы ээрчитип келген селкисине карабай, көзгөрүнө Камарага бурулуп алды. Табагына тамак салып, колуна салфетка бере коюп, жеке гана аны менен бийлеп, ээрчитип келген селкиси улам сырткы бөлмөгө чыгаагача кетемге түшкөнүнө да карабады. Башка балдар кыздын көңүлүн алып соорутуп, түн кирди, караңгыда кайда барасың деп алып калышты окшойт. Башка кыздардын деле көздөрү ага түз болбой шыпшынып жатышты. Ал мындайга көнгөн, бардык отуруштарда биринчи болгонго үйрөнгөн да, кыздардын кабак кашы тынчсыздандырган жок. Жаңы тааныш жигит кыйладан соң эчен кат жазып жообун ала албаган Кожобек деген политехте окуган студент болуп чыкты. Эсинде экен, бир жолу дежурный активист деген кызыл повязканы байлап, вахтадан тоскоолдуксуз өтүп, 5-кабаттагы камаралардын комнатасына кирип келгени, узун бою, сулууча жүзү кызыктырганы менен шылдыңдап салган. Мен сага атайы келдим деген, сага окшогондор көп да деген жоопту угуп дагы бир ооз сүйлөшүп койчу. Бир гана минутага деп ыйлагандай болгон атайы келген жигит. Убактым жок, вообще каалабайм сүйлөшкөндү деп курстагы чоң калыя менен колтукташа шыңкылдай күлүп аны комнатага калтырып сыртка чыгып кеткен болчу. Ал кийин дагы университеттеги студенттик балдан жолуккан, башкалар менен бийлеп жүргөн. Анда да тамашалай күлүп жакын жологон эмес. Жаңы жылга карата дайыма бал маскарад болчу университетте. Айрыкча 1-курстун студенттери ага катуу даярданган. Аларга кызык да 1-кабатта чоң фойеде карышкырдын баш кебин кийген, кагаздан жасаган кара көз айнекти тартынып, бийге чакыргандагы ошол жигит болуп чыккан. Анда курсташтары дагы
каткырмак тургай жетелеп кетишкен чоң елканын алдындагы белек-бечкектерди таратканга активист эле да Камарасыз курста бир дагы иш-чара бүтчү эмес. Анын качан кеткенин билген киши болгон жок. Кыздарга кат таштап кеткен экен. Ачып окубай туруп, акыр-чикир салган яшке ыргытып жиберген эле. Кайсы бир институттун проректорунун баласы деп укканы бар эле. Анын баарын учка эстеп, кокустан кыналыша катар отуруп калганына таң берип, бейгам эле Камара. Катыма жооп бербедиң деди. Аны окуганда эмесмин, мусорго ыргытып жибергенмин деп кекирейди Камара. Анын өңү кумсарып кетти. Ошондо астындагы бир стакан аракты түбүнө чейин тартып жибергени көз алдында Камаранын. Көп кыйырдап жордошту. Виного арак кошуп иче берип, кыздар мас болуп калышса керек. Ошентип отуруп, Камара эс учун билбей жыгылганго. Оңбогон балдар көмбөгөн кыздарга виного арак кошуп ичирип, мас кылып жатып, анан үйлөнүп тынч турбайбы? Ал кезде кайдан билишмек митайым жигиттердин амалын. Камара эсине келгенде отуруш курган орус кемпирдин кичинекей 2 бөлмөлүү үйүндө времянкасында жаман матрастын үстүндө жатат. Кемпирдин эскилиги жеткен одеялын жамынып, жанында Жумадил ыйлап отуруптур, ойгото албай. Адегенде эмне экенин, кайда экенин сезе албаганы менен Жумадилди түртүп жиберип турайын десе, энеден туума экен. Денеси эзилген, бирөөлөр катуу сабап салгандай, оорубаган жери жок. Баарынан жаманы 2 бутун ача албайт. Асты кан. Камара бакырып өкүрүп ыйлап, Жумадил кушу ыйлап, акыры өзү басылат. Басылары менен кийимдерин кайдан издерин билбейт эч ким жок. Баары кетип калышкан. Кечиндеги узун бойлуу, кашы көзү капкара ашкере жактырып аст үстүнө түшкөн соң кыйла жагып аткан жигиттин гана элеси эсинде калыптыр. Анан ал аймалап өөп кучактап атканы, көйнөктөрүн тытмалап атканы, башы да көңүлү да айланганын чала була эстеди. 2 буттун ортосу ооруксунганы, кайра башкасы келгени түшүндөгүдөй калганын жакшы эстей албай койду. Бар күчүн 2 көзүнө чыгарды. Жумадил кучактап, бети башынан өпкүлөп соорутмокчу болду. Камара анын башы көзүнө койгулап, чачтарынан жулду. Бир топ чачы колунда да калды. Күчүн ый менен Жумадилден чыгарды. Жумадил баарына чыдады. Жулунган чачына, ооруган жанына карабады. Ыйлаба гүлүм, ушул акыбалыңда алып кетүүгө даярмын. Мен аларга алым жетпеди. Алар көптөштү. Мени жакын жолото коюшпады. Сабашты. Мына ишенбесең көк ала койдой союшту. Мен баарына чыдадым. Курбу кыздарың дагы ит экен. Алар качып кетишти. Камарага эми баары түшүнүктүү боло баштады. Акидей асылып, сулуу, сен барбасаң туулган күндөн көркү чыкпайт деп алып келген Рабиге эмне болду? Ал да качып кеттиби? Эмнеге мени алып келди экен? Чала тааныш чөйрөгө. Эмнеге келдим экен? Эмнеге ошол чала тааныш курбу кыздардын жигиттерине жагалданып, алардын ызасын келтирдим? Раби кайда? Мени таштап кеттиби? Ал андай кылмак эмес эле го. Биз өтө жакын курбу болуп жүрбөдүк беле? Эми менин тагдырым эмне болот? Акыбалым бул болсо. Апасы кошуна аялдар менен чай ичип отурушуп, бир жолку сүйлөшкөн сөздөрү эсине түштү. Анда 6-класста окучу баланчанын кызын балдар ашарлап кетиптир. Эми ал кыз кантип күйөөгө чыгар экен деп катын калаштар менен чай ичип отуруп калышканда кеп кылып калышкан. Эми аны аялы өлгөн же катын кетирген бирөө албаса ким алсын дешкен беркилер. Ошол сөз даана угулуп, кулагын көзөп жатты. Ошол өмүрү көрбөгөн, билбеген кыздын тагдыры Камаранын башына түштү. Анын ордуна өзү болуп калганына өлгүсү келди. Жумадил анын жообун күтүп, тизелеп отурат, башынан сылап. Туш келген жерине чаап жибергенине карабай, Камаранын башка айдасы жок эле. Ал эмес ордунан туруп шарт эле көчөгө чыгып кетчү жагдайы бар эле. Кийимдерин сураса, эч жерде жок. Аны кыздар чогултуп аткан болчу, деди Жумадил. Сунушуңа макул болоюн, бирок мени ушул абалымда каяка алып барасың, деди. Бир тууган агамдыкына, жеңем жакшы киши деп жооп берди. Сен кыймылдабай жатып тур, мен барып баарын түшүндүрөм. Жеңемдин кийимдеринен жок, дүкөндөн деле бир сыйра сатып келем. Агамдан акча сурайм. Өзүмдөн деле жыйнагандарым бар деп, сүйүнгөндүгүнөн мурду тердеп, ак саргыл жүзүнө кызыл жүгүргөн Жумадил башкача эле. Жеңеден эчтеке сураба да айтпа, эптеп бир сыйра сатып келсең болду, деп дагы өксүдү Камара. Жумадил ага чабыла жалынып, телинип сыртка чуркады. Ошону күтүп турган спорус кемпир кирди үстүнө. Что это такое, а? Что за дикость? Все твои шмотки в уборной лежат, десе болобу? Камаранын төбө чачы тик турду. Мени кордоп кетишти. Так эле эси жок иттей кылып.
шерменде кылып кетишти, элдин жүзүн кара кыз кылышты деп өксүдү, кызыл чок болуп күйүп. Кемпир болсо өзүнчө эле кайгырып капаланып жүрөт. Ал сыртка чыгып кайра келди да: "Ты такая молоденькая, красивая, но все еще не кончено. Главное, ты сама целая. Руки, ноги на месте. Ну, вставай" деп өксөгөн кызды суурутууга аракет кылды. "Вот, эти, наверное, тебе подходят, посмотри. Если нет, еще что-нибудь посмотрю. От дочки, которая осталась." Кемпир эски кызыл кофта менен кара юбканы көрсөттү. Камара тандай турган кез беле ыйлаган бойдон алды да сактала берип көк чыттанган кофта менен юбканы кийип ордунан турду. Эми сыртка ажатканага барышы керек эле. Кемпирден уккан бойдон кийимдерим ажатканада жатса, кантип ал жайга кирем деген ой жүрөгүн зыркыратты. Ажатканага барарын барды дагы кире албай кыйлага турду. Тим эле кийимдерин эмес, өзүн ошол арам, сасык, боксакка аралаштырып таштап жибергендей жийиркенип, жанын коерго жер таппады. Канча убакыт өткөнүн ким билсин, ажаткананын артына барып, заара ушатты дагы ал жайдан качып кирип келатса, кемпир алдынан чыкты. "Иди к баню, как следует умойся, вода еще тепленькая" десе болобу? Көктөн тилегени жерден табылды. Кемпирдин эскилиги жеткен мончосуна кирди дагы чоң мискейде турган али жылуу сууну чөмүч менен үстүнө куюп жиберди. Апасын эстеди. Апасын эстегенде дагы ыйлады ботодой боздоп. Бир жолу өмүрүндө мынчалык көз жаш төккөнүн эч бир эстей албай койду. Өксөп ыйлады. Эки санынын эти эзилип көгөрбөгөн жери жок, суу тийген сайын ачышып, мээсине чыгып атты. Эки колунун дагы карооларынан бирөөлөр катуу капшыра кармаганбы, ооруйт. Кимге таарынарын билбеди. Өзүнө, анан аны ээрчитип барган ишенген курбусу Рабиге таарынабы? Эми мындан кийинки тагдыры эмне болор экен, туңгоёк. Апасы Камараны борбордо, чоң университетте окуйт, келечекте чоң адис болуп, айылга келип, совхоздун бир ишин кармайт. Атасы ишенген кызы бир иштин өтөөсүнөн чыгат деп күтүп жүрөт. Баары жакшы болуп келатпады беле? Эми эмне болот? Күйөөгө чыкканын уксаган тет. Ал эми күйөөгө чыгабы, Жумадилгеби? Аны сүйбөйт да. Сүйбөгөнүн 100 жолу айтса керек кеминде. А Жумадил кайдан келе калды? Жанагы времянкада ижарада турам дебедиби? Бир айылдык студент досунун курсташтары туулган күн өткөрөбүз деп суранып атпады беле? Эми эмне кылат? Жумадилдин айткан сунушуна макул болбоска айласы жок эле. Ушул кебетеси менен жатаканага кантип бармак? Же башкача дагы башка жолу барбы жашоонун? Милицияга барсачы? Ал балдардын кимисинен? Баарынан кыйыны ушул турбайбы? Өзү менен өзү сүйлөшүп атып көп убакыт өтүп кеткенби, же дагы башка ойлорго келдиби? Кемпир эски мончонун араң турган эшигин катуу тарсылдатты. "Доченька, выйди, а то суп остынет. Даже не знаю, как тебя зовут." Камара мончодон чыкканда кемпир өзү жашаган үйүнө чакырды дагы эски ич кийимдерди берди. "На, оденься, не брезгай. Дочка моя очень чистоплотная была. Царство ей небесное" деп чокунуп койду. Анда бул орус сөздөрдүн маанисин түшүнгөн эмес, түшүнсө не айла кылмак? Чындап да чакан ашканасындагы жапы столго тамак аш даярдап коюптур. Өкөө маңдай тескей отурганда кырдуу эки стакандагы аз бөксө кочкол виносун бирин колуна карматты. Нет, спасибо" деди безилдеген кыз. "Ичпейм. Выпей, легче станет." Кемпир оюнан тая турган эмес, күтүп турду. Камарага кечеги жагымсыз окуялар эсине келип, өлөргө жер таппай, дүйнө жүзү суук эле. "Выпей, тебе говорят." Кемпир катуу кыйкырды. "Я хорошо знаю, что надо делать. Давай." Кемпирден коркконунан стакандагы бардык жагымсыздыктардын себеби деп эсептеген винону оозуна жакындатты. "До дна" деп кыйкырды көк көзү чекирейген кемпир. "Сейчас тебе это надо, а потом сама знаешь, как дальше быть." Камара ошол кара балекет деп эсептелген немени аргасыздан ичип жиберди. "Өлсөм биротоло өлөйүн" деп. Кайдан бүткөн бою чымырап, баятан бери башынан тырмагынын учуна чейин ооруксунган дене басаңдап, ойгонгондон баштап ушул убакка чейин жанын сыздаткан чалагайым ойлор бир жаңсыл болуп, жаны кыйла жай алгансып калды. Баятан күтүп, муздай түшкөн тоок этинен жасалган кемпирдин шорпосундагы түгө тийишти. Бүткөн бою ымшый тердеп, өмүрүндө сезбеген бир жагдайга туш болду. Жаны сеп алып, уйкусу келип тырпырап баратты. Кемпирдин чакан ашканасынын бир жак капталын ээлеген эски диванына жата кетти. Уктап баратып кемпирдин жалгыз кызы төрөттөн каза болгонун,
Андан бери 5-6 жыл өткөнүн, жалгыз калган кемпир времянкасын ижарага берип, жарбаган пенсиясына оокат кыларын, алыскы Россиясына эми кете албастыгын, ал жакта аны күткөн эч кимиси калбай калганын саймедире атты. Кулагына бири кирсе, бири кирбей атып уктап кетти. Бир маалда калдыр-шулдур эткенинен ойгонду. Көзүн ачса терезе көңүрт, күн отурган чамасы жалгыз жатыптыр. Кемпирдин үнү чыгып, сырткы эшик ачылып, бирөөлөр киргендей болду. Азга тыным болду дагы шашкалактаган Жумадил кирип келди. Жүзү кубанычтуу, Камара ордунан туруп калган эле. Эки колунда 2 торбаштык. Аларды жанаракта кемпир экөө тамактанган столго кое салды да жакындай келди. Камаш, кандайсың? Эски уску болсо да кийинип, жуунуп, анын үстүнө уктап алганга кыйла өзүнө келип калганын көрүп ичинен сүйүндү окшойт. Эс алып калдыңбы, жаным? Ал унчукпады. Жигит торбаштыктагы кийимдерди алып чыгып столго жая кетти. Тапканым ушул болду бүгүнчө эле. Сага жакканын сатып алабыз да анан. Булар самын-сумун, упа, атыр, ал бул дегендей. Сен кийинген соң кирейин деп сыртка чыгып кетти. Жумадил алып келген көйнөк сыртынан боз жука пиджагын кийди. Эми бутунда эчтеке жок. Эркек да унутуп калса керек. Кемпир берген тапочка менен калды. Бир топтон соң Жумадил эшикти тыкылдатып анан кирди. Чак келиптир деп мулуңдап койду. Камара али лам деп ооз ача элек. Жумадил тамагын кырып, жөтөлмүш болуп туруп анан сөз баштады. Байкем келе бергиле деди. Жеңем да сүйүнүп жүрөт тамак ашын камдап. Айылга апама да киши жиберишиптир. Мен азыр такси кармап келейин. Сен даяр тур, татынам. Ал иңкейип жүзүнөн сүймөкчү болдубу, Айтор ошо маалда кыз кескин артка чегинди. Кечир, Жумадил умсунуп барып токтоду. Жумадил менен Камара бир мектепти бүтүшкөнү менен сыртынан ашык болгон жигитке назар салчу эмес, көптүн бир катары көрчү. Тагдырдын тамашасын карачы, бүгүн ушул бош, былжыраган немеге күнү түшүп отурганын. Жаны чыга жаздаган Камара чекчее карады. Өбүшчү маалды тапкан экенсиң, деди ичинен. Жумадил башкача бир көз карашын жиберди да сыртка чыгып кетти. Нааразы көз караш беле айырмалай албады аны. Азыр ага баары бир эле да, анын үстүнө айылга апама да киши жибериптир дегенге өз апасын эстеп алып өлүп кеткиси келди. Жумадил чыгаары менен кирип келген кемпир анын үстү башына көз жүгүрттү да: "Ты очень красивая, детка. Мужчины, они все равно одно лицо. Но Жумадил хороший парень, тихий, скромный. Квартплаты вовремя принесет." Камара унчукпады. Жумадил кемпирге түшүндүргөн окшойт, үйлөнөрүн. Ага жан тарта сүйлөгөнүнө караганда ичи ысып күйөт, ыйлагысы келет, өлгүсү келет, ооз ачса эле көзүнүн жашы кулаганы жатат. "Апа, сенин эрке талтаң, байкуш кызың оңол кускырдаалга туш болуп, айласыз күйөөгө чыкканы жатат. Сүйбөгөн бирөөгө кетип жатат. Ээн баштыгымдын азабын жеп жатам. Же бул да болсо сен айтмакчы маңдайга жазган ишпейм. Дагы ушул Жумадилдин жанымда болуп шермендечиликтен сактап калып аткан абийир болду го. Абитуриент кезимден бери жан тартып, сүйүүсүн айтып, киного 100 жолу чакырса барбадым эле. Эми минтип унчукпай ага аял болгону кетип атам. Көп баскан аяк бокпаса теч эмес белең. Так мага гана айтылган экен да, сулуулугума, жакшы окуганыма чиленип, эч кимди теңим албай, жигиттен жигит тандап, сырактап жүрүп жеткен жерим ушул болдубу?" Көз жашын токтото албады. Коюлуп кетти, жамгырдай төгүлүп. Чыгып баратып кайрылды да кемпирге карап: "Большое спасибо", деди. "Бог с тобой, миленькая", деген кемпир узатып калды. Камара андан кийинкисин өлүмү эстегиси келбейт эле. Ошондо боюна бүтүп калганын 4 ай болгондо билди. Айылга барып апасына болгонун айтып, ыйлап сыктап, үйдөн чыкпай жүргөн. Жумадилди кошо жээрип, ичинен өзүнүн планын ишке ашырмак. Ал ошондой кылды. Эч кимге айтпай, ай күнүнө жеткенде өзү сезип, райондун төрөт бөлүмүнө келип боюнан бошонот дагы, эч кандай доом жок деп тырмактай катты наристенин ороосуна кошо ороп, терезеден түшүп качып кетет. Ошол бойдон ал кызы барбы, жокпу түшүнө да кирген эмес, ойлогусу да келген эмес. Шаарга келип кылбаганды кылып, кылжып менен бууп өмүр сүрө берди. Кээде гана зырп этип эсине келе калганда, жүзүнө калган чымындай нары айдап жиберчү. Бирок тагдырдын тамашасына таң бербеске чара жок. Ошол эле төрөт үйүнө жакын айылдан бир жалгыз бой аял врачтар менен келишим түзүп, наристени багып алат. Ал окуядан 5 жылдай убакыт өткөн. Камара баарын унутуп, канчалардын башын айлантып, өңдүү түстүү келбети менен менмин деген эркектерге тийип чыгып жүргөндө, капыстан айылдын автобусуна түшүп, апасына керек маселе менен бараткан. Адаты боюнча салон ичин бир аңтара карап,
колго илинер эркек тана бар бекен, жок дегенде көз менен ымдашып, эрмек кылганга деп жылмаңдай баштаганда, так маңдайында өзүнө союп каптап койгондой наристе кыз энесинин жанында ойноктоп туруптур. Жүрөгү оозуна кептелип, кыйкырып жиберген газ калып, жакасы муунда кармап отуруп калат. Ал наристенин энеси да көз жашын да калтырбады. Өмүрү угуп көрбөсө да, колундагы кызына 2 тамчы суудай окшош аялдан шекинет дегендей катуу күмөнсүп, кокуй токтот түшөт элем деп, шофёрго кыйкырып, наристени жулкулдата жетелеген бойдон түшүп кетет. Өзүн кыйлага жоготкон Камарадагы айылына барбай адегенде Раби курбусунукуна токтойт. Өң алекеттен кеткен Камараны көргөн курбусу: "Омей, өң башың кантет?" дейт, босогодон кирип келаткан Камараны көрүп. "Көрдүм", интикен Камара туфлисин чече албай акактайт. Күтпөгөн жерден: "Өлөйүн, дароо тааныдым." "Эмнени, кимди?" "Суу берчи." Раби берген чыныдагы сууну акап чакап ичет. Камара сууну аптага ичип, жолдон көргөнүн айтып берет, какап чакап атып. "Көрүп эле тааныпсың да. Ооба, энеси да менден шектенип, дароо автобустан түшүп калды деп атпаймынбы?" Таза кызык болгон экен. "Эми Раби, жан адамга оозуңдан чыгарба, сага ишенген үчүн келип атпаймынбы? Башынан баарын билет деп, жанымды коерго жер таппай. Сенин сырың кимге кызык эле" дегени менен курбусу ичинен сүйүнүп, бул сойкунун оозун жапчу чоң факты болду деп кымыңдап чайын берип узаткан. А чын-чынына келгенде ишенимсиз курбулардын оозунун кулпусу ачкычсыз эле ачыла берет эмеспи? Керек жерде. Сыртта кобур-собур угулат. Кандайдыр машина келип токтогондой болот. Анан эле маркум уулунун жүзү чала була көрүнөт. "Апа, бир ай текшерүүнүн жыйынтыгын алып Борборго бараткам. Алардын жеген-ичкени дагы толук ачылмак. Анан мен түшкөн Жигулини кубалап отурушуп, килейген КамАЗ менен бастырып кетишти. Кабыргаларым кычырап, ичиме ысык коргошун куйгандай ысып атып, анан эсимди жоготтум" дейт. Зарбу кемпир кыйкырайын десе үнү чыкпайт. 2 колу менен көкүрөгүн аймалап атып, керебеттен кулап түшүп ойгонот. Жыгылган жеринде кыйлага жата берди. Ошол окуя түш болуп кайталап киргенине эсмас. Жалгыз уулу ошентип каза болгондо белеги 2ден ашкан. Тамтың баскан наристенин эсинде эчтеке калган эмес. Бирок чоң энеси заргакшап айта берип, атасын кээде тирүүлөй элестетип алчу. "Түшүң менен түмүрөң калгыр. Бул эмненин түкшөмөлү?" деп кабатырланды кемпир. "Койчу, жаманга жуурбайынчы" деп Зарбы карайлап атып, эптеп туруп керебетине чыгып жатты. Кээде белек түн жарымында келгенче кирпик какпай, келгенде калп эле уктап калган болуп, дым тартпай жатып алчу. "Мени күтүп уктабай жаттыңбы" дейт, "Пушайманга салбайын" дейт. Экөө ийнедей сырларын жашырышчу эмес. Эми не болду? Ортосундагы парда калыңдагандан калыңдап барат. Белек бүгүнкү эрте мененки Султан байкесин көргөнүн айтсачы, анда тияктагынын баарын куш айтууга туура келет. Чоң энесинин дымы чыкпайт. Жанында туруп сагынганын айтпа, такыр эле дымы чыкпай жатат. Белек коркуп да кетти. "Чоң эне" деди ички бир сагыныч менен. Үн жок. Чуркап жетти керебетке. "Эне, энеке." Түшүктүн жакасын ачканда энеси ойго эле жатыптыр. Эбак көрбөй калган көздөрүнөн жаш жылжыйт. Көрбөгөн көздөн аккан жашты көргөндө белектин заманасы куурулуп кетти. "Энеков", энесин кучактап көкүрөгүнө башын коюп ыйлап жиберди. Экөө көптөн бери көрүшпөгөндөй, жыйналып калган куса өпкөлөрүн көптүрүп кыйлага басылышкан жок. "Бул деме, басып өлтүрмөй болдуңго" деди Зарбы кемпир. "Обуң менен болчу." Ошондо гана катуу өксөп алып, энесинин көкүрөгүнөн башын көтөрдү. "Эмне ыйлайсың, эмне болду?" Белек унчукпады. "Мейли, ичиңдегини чыгарып ал." Зарбы кемпир онтоп алды. "Туура көрсөң өзүң айтаарсың." Белек төрдөгү жер төшөккө үстөмөндөп кулады да көпкө басылбай, өпкөккөсүнө батпай солуктады. Басылса да уутунуп үшкүрүнөт. Керебетин кычыратып, чоң энеси ордунан турду дагы дубалды сыйпалай акырын басып келип, небересинин мойнунан кучактады. "Эмне болду, жан балам? Менин колуман эчтеме келбейт. Же жашында жайраган атаң боло албадым. Же сени мага белекке берип, эрге тийип кеткен апаң боло албадым. Ошентсе да айт, айта азайт" дейт эмеспи? Мойнунан дагы бек кучактап койду. Белек ыйын токтотуп унчукпай калды да ары ышынып, бери ышынып ордунан туруп отурду.
Бирдем айтканга камынганын Зарбү кемпир байкады. Бүгүн эрте менен Султан байкемди көрдүм деди, үнүн пас чыгарып. Султан байкеми? Бизге жардам берчү Кудай жалгагыр султандыбы? Ооба, кайерден кандай жүрүптүр? Кемпир билекти кунт коюп карап калды. Жакшылап сүйлөшө албадык. Неме туура эмес жерден көрүштүк да. Аны кандай десем, себебин билбейм, бирөөнү алып келип жаап салышты деп атышкан. Эрте менен тамак бергени кирсем Султан байкем экен. Жаап салышкан эмнеси? Сен эмне, түрмөдө иштейсиңби? Түрмөчүгө тамак бергичсиңби? Айтам да, эмнеге эле башкача болуп өзгөрүп кетти дейм да. Зарбү кемпирдин жалтырап туруп көрбөгөн көздөрү чанаагынан чыгып кете жаздады. Атам, сен ошону менден жашырып жүрдүңбү? Шурумай, чоң энеси башкача бир жапан үн менен чаңырды. Түрмө эмес эне. Сизге кандай түшүндүрсөм экен? Анан эмне? Султан байкемди жаап салыптыр деп атасың го? Азыр айтам, Шефинянын дагы бир эч ким анча биле бербеген ишканасы бар. Мындайча айтканда цех деп коет. Сыртында тигүү цехи деп жазылып турат, бирок чынында цех эмес. Болгону 1-2 бөлмөдө машина сашиналар турган менен эч ким иштебейт анда. Кандайдыр товар буюмдарды оптомап келип, кампага жыйып коюшканын көрдүм. Кардарлар келип, машиналар менен алып кетишет. Анда жалаң эркектер иштешет. Дагы бир бөлмөлөрү бар экен. Күнөө кылганбы, айтор тегилерге жакпаган адамдарды алып келип, бекитип алып сурак кылчу бөлмөлөр окшойт. Мен деле билчү эмесмин мурда. Ошол жерде иштейсиңби? Ошондон тапкан наның менен мени багып атасыңбы? Андай деле эмес, ачкадан тырайганым жакшы эмес беле андан көрө. Алардын мага тиешеси деле жок, бирок Шефиня суранган болчу да. Бир киши бар, ачка калды, тамак берип кой деп. Тамак алып кирсем Султан байкем экен. Эмнеге камашыптыр? Сүйлөшүүгө болбойт да. Анан эмне болду? Камалып кала бердиби? Байкуш балай, баладай бала болсочу. Ошондон бери сиз айткандай жегеним, желим, ичкеним ирим болуп атат. Күнөөсү катуу бейим, чыгарбай камаганына караганда. Бир түрмө эмес дейсиң, бир чыгарбай камады дейсиң. Мээме жетсе өлөйүн. Сизге түшүндүрө албай атпаймынбы? Кокуяй, сен ошол жерде жүрсөң, бир даркениң тийгидейби анан? Ошону билбей атпаймынбы? Эч ким келе электе чыгарып жиберейин деп ойлодум. Анда эле мен күнөөлүү болом. О, кой андай болсо. Акыл менен иш кыл, кайран гана балай. Дайыма жылмайып жүрчү. Буларга жардамын аябаган Султандын ыймандуу жүзүн эстегенде Зарбү кемпир алапайын таппай калды. Белек экөө кыйналганда кандай гана жардамдарды берди эле. Кап, жаныңдагылардан суранбайт белең. Жанымдагылардын эч кимисинде ал ачкычтар жок да. Эне бала экөө көпкө сүйлөшүп, ой түбүнө жете алышпады. Чоң эне бир чечимге келип атам. Кандайча? Деги өзүңө залал тийбейби? Зарбү кулагын салып ойлонуп калды. Тобокел кылайынчы, кандайча деп атпайынбы? Чыгарып жиберейинби түн ичинде? Ок, өзүң айттың го, күнөөлүү болом деп. Шордотпочу. Жөн эле сиз айткандай дөөрүп атпайынбы? Белек каткара күлдү. Ал колумдан келбейт да, келсе го, кыйлагы унчукпай калды. Султан байкем эмне болуп атты экен десеңиз, кой балам, оозума наар ала элекмин. Өзөгүм үзө тартканын эми билдим. Тур, чай кой ата. Термостогу чайга, дастуркондогу тамактарга тийбепсиз го, эмнеге? Көөнүмө барбады да ата. Туура чуркап ашканага кирип чайникти токко сайды. Эмнегедир кыйла жеңилдеп калыптыр. Чоң энесине айтып алганы ырас болбодубу? Мурдагыдай кобурашып отурушуп чай ичкени менен экөөнүн тең акыл эсинен Султан кетпеди. Зарбү кемпир канча жолу аракет кылды, дагы аныгын сүйлөшкөнгө даабады. Кайсыл жагынан баштайт кепти. Иштин толук маңызын билбеген соң, чоң эне деп калды. Оропарада Султан байкем эмне болот десеңиз, менин да оюмдун баары Султанда болуп атат. Жүрөгүм ооруп атат. Сен деле ошол ишиңе барбай койсоң бата. Бир күнүбүз өтөр, өлбөгөн пенденин рызкысы түгөнмөк беле. Бул тууралуу ойлонуп башым ооручу болду. Кантип кутулам билбейм. Зарбүнүн жүрөгү шуу этип алды. Көрсө өзү да кутула албай пушайман болуп жүргөн турбайбы? Ал иши бир барекет окшойт, баланын башын маң кылган. Анын эмнесине башың ооруйт? Бул жерге иштебейм де, болду. Анта албайм, чоң эне. Бир жолу барбай койсом, $1000 жоголду. Жанымда сен эле бар болчусуң деди. Барып ваннасынан таап бердим. Дагы бирдемени шылтоо кылып анан. Ваннасынан? Ваннасындагы акчасын сен кайдан жүрүп алмак элең? Жуунганы киргендечи, алып койсо керек деген го. Аерде сен эмнеге жуунмак элең?
Белек үндөбөдө. Зарбү кемпир кыйлак ойлонуп, белектин ар бир сөзүнүн түбүн талдап жатты ичинде. Бир кезде кемпирдин башына бир нерсе жеткендей болду. Эжекесин жаш, сулуу деп атты эле. Баланы койнуна алып жатып алган окшойт, шойкомду катын. Түнкү жумушунун маанисин эми түкшөмөлдөп атты. Андай болчу болсо деги эле белекти кое бербейт. Кантип кутулам дегендин мааниси кыйын экенин көптү көргөн кемпир айттырбай билди. Ошол үчүн бизге каралашып атканы тура. Зарбү кемпир дагы жаңы санаа, жаңы убайын басты. Белек кечки саат 6 болду деп жумушуна кетти. Кемпирди дагы ой басты. Бир балекетке чалынып алган экен. Боорукерлигин карасаң, жаманымдын. Султан байкемди чыгарып жибербесемби дейт да, кайра аргасы кеткенин айтат. Аман болсо жакшы адам болор, ботом султан баладай бала болсочу. Кемпир нары бери басып атып керебетине келди. Күнүгө эле баласын күтүп, түн жарымына чейин уктабайт. Белек экөө сүйлөшкөнгө эмнеси болсо да, анын жүрүш-турушу дайым болгонсу да, баары бир баласы чечилип, өйгөн жаранын оозу ачылып, кыйла дайым болду. Зарбү кемпир ойдон чарчады. Тарс эле уктап кеткен. Канча уктаганы белгисиз, эшик опсуз кылдыраганынан ойгонуп кетти. Эмелеги түшүн кармай албай калганына өкүндү. Түшүндө белеги узак жака жөнөп аткан экен. Эл кеткен соң жүрөгү тынчыбаган белек султанга кирген. Анын абалы жакшы эмес эле. Бети башы сыйрылган, өңү куп-куу креслодо сулук жатыптыр. Чоочуп кетип кыйкырып жиберет. Султан байке. Ал көзүн ачат. Акырын Белектай, уктап кетиптирмин. Эки жакта абайлап карап, баланы өзүнө жакын тартып шыбырай сүйлөйт. Бул жай өтө коркунучтуу экенин түшүндүм. Булар мени корпорацияга алып барып, документтерге кол койдуруп, ишти бүтүрүшмөк, эркиндикке кое беришмек. Эмнеге айнагандарын билбейм. 2 суткадан бери терезеден көп нерсени көрдүм. Бул жерде шумдук иштер бар экен, өтө коркунучтуу. Соддом жана Гоморра атка конгон притон бар дешкенин кулагым чалган. Бул так ошол Соддом жана Гоморранын өзү экен. Соддом жана Гоморра деген эмне? Интернеттен карасаң табасың. Бир заманда арам иштерден улам Кудайдын каарына калган шаарлар. Кудай бир кечте тыптыйпыл кылган. Бул атам заманда болгон. Биз минтип аңгемелешип отурууга болбойт. Сен кет, турба Белек. Султандын жаны чыга тынчы кетти. Колу денеси титиреп жатты. Белек саамга таң кала карады да минтти. Тобокел Султан байке, эптеп качып чыгыңыз. Мына ачкычтар, колуман келген ушул. Белек ачкычты султандын колуна карматты да шарт чыгып кетти. Жүрөгү түкүлдөгөн бойдон жолунан жолуккан таксиге отурду дагы Зарбү чоң энеси экөө жашаган өздөрүнүн кепе үйүнө жете келди. Энеке, ойгосузбу деди, кире бериштен эле. Белектин үнү кооптуу экен. Ойгомун, эмне энтеңдедиң ата? Тобокел кылдым энеке, кечинде жымжырт боло калганынан Султан байкеме киргем. Абалы начар экен, катуу сабап салышкандай, боорум ачып кетти. Анын үстүнө тою түшүп үйлөнүп атканда кармап келишкен экен. Көкүрөгүндө кыстарылган апакай гүлүн али илип жүрүптүр. Сен эмне дедиң? Белек колуңдан келсе жардам кыл деп жалдырап жиберди. Апамдын жүрөгү оору, өлүм алдында жатат. Тойдон кийин Элизамдын көргөн күнү эмне болду дейт. Бир жолу экөөнү көчөдөн көргөн экенмин. Ананда сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Камара өтө коркунучтуу, жангешти аял, эч кимге жакшылык кылбайт. Жан жака белинин баары тааныш. Мындан тез кет деди. Султан байкеме ачкычты бердим да өзүм качып келе бердим. Кылгылыкты кылган турбайсыңбы кокуй? Чоочаган чоң энеси керебеттен кулап түштү. Мен го жетер жердемин. Сени майып кылып коет. Зарбү кемпир жаткан жеринен безилдеди. Кантип? Султан байкең айткан турбайбы? Белек чоң энесин көтөрүп керебетке отургузду. Эмне кылдык? Ой, пышпаган баш. Эмне кылганыңды билбейсиңби? Экөө саамга бири-бирин карап отуруп калышты. Жөнө, акма табаңа жөнө. Зырылдап жиберди Зарбү кемпир. Ишинен келип ушу тапта үйүндө болот. Барбайм, акма табамды 1 жылдан бери көрө элекмин. Ал эч качан бизге боор тартпайт деп өзүңүз айтып жүрөсүз-го? Айтсам айткандырмын, кабар алып эле жүрөт. Тууган адам мындайда карап турбайт. Жөнө, жолдо келатып болгон ишти айт, түшүндүр. Белек эканчы болуп турганда соткасы күтпөгөн жерден чырылдап калды. Экөө тең ордунан тура калышты. Алба да жооп да бербе, деди чоң энеси. Чырылдап басылганда караса, Камара Карболовна экен. Ошол шойком катын бекен? Ооба. Эми жаныңды койбойт, уч, жөнө деп киркиреди чоң энеси. Кеттим. 5-6 үй нары жактагы 2 ата өтүшкөн кайнесине жиберип, таштай катып отуруп калды чоң энеси. Алда Кудай ай, жакшы акча таап атат деп
Майы менен этин жеп жыргабадык беле? Арам тамак качан жакшы болчу эле бизге? Неге мурдараак ойлонбодум? Карган какпашым. Деги эсиме кирбеди бул баш. Белек менен Акмат экөө кирип келгенде Зарбү дубалды кармап, үй ичинде чыйпыйчыга басып жүргөн. Акыл менен иш кылалы, жеңе. Акмат кирери менен болгон иштин жөнүн айтты. Белектин айтуусу боюнча крупный бизнесменди колго түшүргөн алай ал. Аны качырып жиберген баланы аямак беле? Дароо ишке киришели да жетишип калалы. Ошон төгөргө кой. Так, паспортуңду ал. Акмат көкүрөгүн сыйпалап, бир топ күнгө жетер, менде акча бар. Ашыкча буюмдун кереги жок. 2 көйнөк, 1 шым жетет. Соткаңдын симкасын дароо алмаштыралы жолдо баратып. Азыр Алматага же Москвага жеңил машинага салам. Алар издесе, а дегенде тиги Султанды издешет, самолет менен поезден издешет, ага чейин алыстап кетесиң. Эмне, азыр эле кетсин дейсиңби? Зарбү кемпир ыйлап жиберди. Башка айласы жокпу? Белекти коюнуна катып калкалап калат экен десе? Коюнга катып калкалагандай жери калбаптыр. Башка айла жок, адресиңди билет турбайбы? Керек болсо азыр кирип келет анын кишилери. Белек аркылуу Султаныңарды табам деп. Мен эмне болом? Деп калчылдады Зарбү кемпир. Сени биз карайбыз, азыр баланы ойлойлу. Акмат катуу айтты. Ага чейин белекте дайын болду. Бул вактынча эле. Баары тынчыганда келериңди түшүндүрөсүң энеңе. Чоң эне, баары тынчыганда эле келем да. Ооба келесиң. Биз экинчи көрүшпөйбүз. Белекти бети башынан өккөн кемпирдин бели ан сайын ийиле, колдору калтырап, эриндери титиреп баратты. Чоң эне, кабарымды Акмат абам аркылуу билдирип турам. Өзүңдү кармап, мен келгенче өлбөй тур. Жашып кетти. Чоң эне, кечириңиз. Кечигип калабыз, Акмат кыжаалаттанды. Кечигип калсак, өзү алыңар өзүңөрбү? Болгула десе? Кучакташкан эне баланы карап туруп, шаштырды Акмат. Чоң энесинин көкүрөгүнөн башын тартып алган белек чуркап босогого жеткенде оюна бир иш кире калган Зарбү кыйкырып калды. Белек, белегим бери кара. Сен келгенче мен турбайм. Билип атам, сырттан бир уч топурак алып келчи. Аны эмне кыласыңар эми? Деди ачуусуна ууккан Акмат. Шашылышта дагы кайсыны чыгара койдуң? Жарыктык. Акмат эч нерсеге түшүнбөй убакыттын тардыгынан ачуусу келип турду. Белек сырттан бир чеңгел топуракты уштап келип чоң энесине жетти. Мынакей топурак, жалгыз алманын түбүнөн алдым. Бери жакын кел. Зарбү кемпирдин үнү киркиреп чыкты. Өзү керебетке суналып жатты да минтти. О, алакчы Кудай, деп зыркырады Зарбү кемпир. Коп эле, алакчыладың, айлам канча? Акмат менен белек катып турушту. Атаңдан топурак буйрубаган соң сенден буйруйт дегем. Эми жалгыз неберемден да буйрубай калабы? Кемпир эмшеңдеп алды. Мен бу тирүүчүлүктө сага гана байланып турдум эле. Болбосо эмне, өмүрдүн түбүнө ким жетиптир? Мага салган топурагың ушул болсун ата. Колуңдагыны үстүмө ташта. Баккан неткениме ыраазы бол. Мен да сага ыраазымын балам. Акмат менен белек саамга не дерин билбеди. Иштин мындай жагдайын алар күтүшкөн эмес. Белектин бут алдынан жер көчүп, колундагы топуракты мыкчый кармап, көзү караңгылады. Мен да сизге ыраазымын де. Белекти демикте каңырыгы түтөгөн Акмат. Кана бол, айт. Чоң эне, деп чаңырды белек. Бол деп Акмат дагы кыйкырып алды. Тамагын ачыштырып, көзүнө ысык жаш келе калганына карабай. Тез эми, сен эркек дейт. Мен да сизге ыраазымын, чоң эне. Акматтын сөздөрүн кайталады. Калтыраган колдору чоң энесинин үстүнө топуракты абайлай чашты. Чындап көмүп аткансып, баа деп бакырып алды да Зарбү кемпирге боюн таштады. Белектин көз алдында асман жер тегеренип бир жака жылып бараткансыды. Көптү көргөн Зарбү кемпирдин көзү жеткен экен. Бир жыл өтүп, белегим, белегим, белегим дагы чалдыбы? Кабар барбы, Акмат? Кыйналбай атыптырбы? Дагы бир сүйлөштүрүп койсоң дечү. Акмат эшиктен кирери менен суранып, анан алда кете берди. Бейтаалай. Ошондо ак бет арчыга түйүп сактап жүргөн топурагын бул белектики деп мүрзөсүнө сепкен да ушул Акмат болду. Ыйлаба ата. Зарбү кемпир башын көтөрүп кайратын жыйды. Сен эми чоң жигит болбодуңбу? Ак жолуң ачылсын, бактылуу өмүрлүү бол. Элиңе аман эсен кайрыл. Атаңы, ата журтуңду унутпа. Кайрылып кел деп эки колун жая батасын берди. Чоң энеси Зарбүнүн андан башкага алы келбеди. Тамагын жаш муунтуп турду. Энесинин үстүнөн аңтара тартып, Акмат көз жашын көл кылып, буулуккан белекти ээрчитип чыгып кетти.
Так ошол маалда соткасы үстүккө босток чырылдап калды. Алар сүйлөшкөндөй соткага жооп берген жок. Сыртта күтүп турган буйртман таксиге отуруп, адегенде Алматы көчөсүнө, андан ары кыргыз, казак постун карай учуп жөнөштү. Өзү жалгыз калган Зарбү заргакша ыйлап, үстүндөгү топуракты чогултуп, аздектеп жүз арчысына түйүп, башына жаздап алды. Өлөр өлгөнчө топурак анын жаздыгынын алдында жатты. Ал түнү небересин узатып жалгыз калган Зарбүнүн жүлүнү үзүлө, үнү Кудайга жете какшады. Жалгыздан калган билегим элең, жанымда жалгыз жөлөгүм элең, таянаарга таягым элең, жыгылаарда өбөгүм элең. Зарбү көргемпирдин үнүн эч ким уккан жок. Аскадай зор көп кабаттуу заң кайган үйлөргө кыпчылып калган жепирейген үйдөн алсыз кемпирдин үнү сыртка чыкпады. Эч кимге угулбады. Укса бир көрксүз эски сурду балдар укту. Бир 18 000 ааламга тегиз карап турган Аллам укту. Ошол күнү жапжакшынакай туруп эле шамал жүрүп ит улуп, өлөсө кемпирдин ишин алды. Же түшпү же түнбү ажырата албай, бир гана эбак көрбөй калган көзүнөн, соолуган кудуктун түпкүрүнөн жылтырап чыккан тамчы көз жашы жылжып турганы чындык эле. Касас дүйнө дейт. Кээде Кудайдын сар эсеби иштеп кетмеги бар. Так ошол кечте султанды качырып жиберип, Камаранын асманы астын үстүн түшүп, теребели чайпалып турганда дагы бир шойком иш жүз берди. Кудайдын кудуретиби, тиги биринчисиненби, же жараткандын акыркы насиби беле боюна өткөн. Анага колко кылып чалчактап, көрүнгөн тамакты күсөп атам деп, ойго келгенде жаза берчү, саат сайын калпты чындык ойгулаштырып, бойудан көп алдырып, эми кайдан туудум деп атканда оңдой берди болуп боюна бүтүп, баш асманга жеткени эки эли калып. Өчүргөнгө үлгүрбөй, үйдөн чарчап уктап калганда биринчинин катын, СМСтерин окуп алат. Мындай ишке каныккан Митаам аял айласын табат. Эгер андан тууп салса эмне болору белгилүү. Окуяны күйөөсүнө айтып ызы чуу кылбай эле, телефон номери аркылуу адресин тактап, эки келишкен жигитке милициянын формасын кийгизип жиберет Камарага. Алар таап, 1 минуттага сыртка чыгып келесизби? Мурдатан даярдаган тез жардам машинасына алып кирип, шайманы менен даяр турган врачтар кыйкыртып, өкүртүп туруп, аборт жасап салышат. Шыйрагынан ылдый кызыл ала болгон немени подъездге таштап кетишет. Султанды издеген топту көзөмөлдөмөк тургай, өз жаны көзүнө көрүнгөн Камара нары кетип бери келет. Өкүттүү өксөгөн аягы суюк аял тааныш врачтардын чакырып, канын араң токтотушат. Эсине келген Камара бир нерседен шыгалат. Тез жардамга алып киргендин биринин жүзү өтө тааныш болчу. Мурдагы Позитив фирмасынын президенти экөөнүн ортосунан кыл өтпөй Махабат көлүнө чөгүп жүргөндө, эсеп кысабын мыкты жасаган экономист-бухгалтер жигитке көзү түшүп калганы. Биринен бирине оңой өткөн сойку баарына даяр эле. Шефи жокто жигиттин мойнуна оролуп, үпкүлөп кирет. Кыжыры келген бухгалтер-экономист тырайта түртүп ордунан туруп кетет. Мага эч бир эркек жок эмес деген. Подумаешь, майга жетпей сасык деген мышык. Камара максатына жетпей бозала болуп тигини ооз калгыс сөздөр менен сөгөт. Эх, кызыл бөтөн маймыл. Бетиңдин жарым эле маңдай. Жигит шылдыңдап күлгөн. Ты не в моем вкусе. Бетиңдин жарымы маңдай дегени катуу тийди. Ансыз да чачы менен жаап, маңдайын кичирейтип жүргөнү азап эле. Койнунда жатып алып, колтугуна суу бүркөт кылып, акыры аны кызматтан айдатып тынган. Жанагы эки жигиттин бири так ошол экономист болуп жүрбөсүн деген ой келгенде, күйбөгөн жери күл болду Камаранын. Акмат айткандай, ал түнү эскилиги жеткен, эшикти каккылап, белек билек чык бери деген өкүмүн менен кошо 3 жигит кирип келди. Кирип келишип 9 кабат үйлөрдүн арасына кыпчылган жепирейген үйдүн тышы кандай болсо, ичи да ошондой жупуну бөлмөнү кунарсыз керебетте жаткан кемпирди көргөндө, келгендеги дымагынан тайган жигиттер не дерин билбей буйдала калышты. Бири чуркап барып чыккан ашкананы карап чыкты. Эчтеке жок дегендей эки колун жайып койду биркилерине. Эбак баарына даяр болуп жаткан кемпир ордунан козголуп үн чыгарды. Белек, кайда жүрөсүң? Бирдеме жалмалатчы. Чай ичпей башым ооруп атат. Белекти кармап алабыз деген жигиттер адепки күүсүнөн жана бири-бирине карашат. Бирөөсү кемпирге жакын келип сурады. Энеке, белек кайда? деп сурады. Белек экен десе, сен кимсиң балам? Кечээ жумушуна кеткен бойдон жок, курсагым ачып, өзөгүм үзүлө тартып атат.
Зарбы кемпир керебетти кычыратып эптеп туруп отурду. Кемпирдин жалтыраган көзүнүн көрбөгөндүгүн байкашкан балдар тайсалдай айлалары кете түштү. Эчтеме чыкпасын билишкен соң кайра артка тартууга аргасыз болушту. Эгер белек келип калса, жумушуна сөзсүз барсын, балдар ээрчишип чыгып кетишти. Бул кемпир эчтеме билбейт экен, билсе да айтмак беле. Көрбөйт турбайбы, шорду. Ким билсин дешкен балдар сыртка чыгышып, машинага отурушту дагы келген жагына жылжышты. О, жараткан Аллам, деп алды кемпир. Жалгызымды калкалай көр, анын тагдыры сенин колуңда, эгем. Зарбы кемпир эмшеңдеп ыйлап кыйлага жатты. Таң азандан Ахмат кайнеси келди, аялы Сурма экөө. Алардын келиши менен жапан жалгыз үйгө жан кирди. О, Стахановчу, жатасыңбы? Жетимишти желкелеген Сурма келини кучактай көрүштү. Ударник болом деп колхозду жалгыз сен байыттың эле, баламды окутам, чокутам деп калаага келдиң. Чолпондун топлейлери сизсиз бүтчү эмес. Аны бир айтасың бек айтасыңбы? Эми ден соолугуңдан ажырап минтип көзүңдү да бердиң. Алган рахматың гана, деп сайрап какшап калды Сурма. Мен болсо фабрикада жибектүрөм деп колум суудан чыкпай жүрүп, мына эки бутун бастырбай. Эки жашабай атып бутум дейсиң. Зарбы кубанганын жашыра албады. Силерди келбейт го дегем. Койчу жеңе, деди Ахмат. Деги мени жаман көргөнүңдү койбодуң. Ооба, агаң менен иниң каза болгону каттаганың азайды. Келген сайын эле ыйлай берсең анан. Дагы кем каржын айтат деп жадайсың да. Өткөндү койгула. Белектин амандыгын тилейлеми. Сурма келине экөөнүн сөзүнө аралжы боло сүйлөдү. Кой, мен чай коеюн. Газың жоктура, деген Сурма келини чолоңдоп ашканага кирди. Убагында төлөнбөсө өчөт да. Зарбы эбак иштебей калганын айтты. Түнү бир топ балдар келип кетишти белекти издеп. Келиштиби, эмне дешти? Ахмат силтеңете Зарбыга жакындап келди. Жумушуна кеткен, билбейм дедим. Ошого ишеништиби анан? Ишеништи окшойт. Менин акыбалымды көрүп, белегим кантты экен десең, Зарбы эмшеңдеп алды. Биз да күбөнсүп, эки жакты байкап атып кирдик. Менин жогумда жакшы болду. Сен кимсиң, палан түкөн деп иш көбөйүп кетмек. Ушуну менен эле тынчый коюшпас, дагы келишеби дейм. Ооба, деди Ахмат ойлоно калып. Биз деле көп келбей туралычы, тынчыганча. Келиниң бирдемелерди ала келди, эптеп шам-шум этип турганга. Сырттан акмалап кабар алып турам өзүм. Белектин алы кантты экен, деп экинчи кайталады. Белектер жолдо, деп шыбырады Ахмат. Жараткан көзүн алганы менен кулагы сак эле Зарбөнүн. Россияга кетип атат, аман эсен. Автобустун шопуру тааныш чыгып калды. Ишенимди өнеме. 2000 менен эле ала кетейин байке, деди. Бек тапшырдым. Телефон номерин дароо алмаштырганбыз. Чалышып атабыз. Деги эмне дейт белегиң? Курсагы ток бекен? Кемпир кайнысынын колун бек кармап жүзүнө карады. Баары жайында жетсинчи, анан ооз-мооз сүйлөштүрүп коем. Анчугун гана байым. Зарбы жандана калды. Андай болсо жаным бир тике тынбайт беле. Чайга келгиле, деди Сурма аңгача. Буту курсун, жанды гана кашайтат. Замат деле даяр болдубу? Ахмат аялына карады эле. Ала келгендерин дасторконго коюп атыптыр. Эбелектей жеңил Зарбыны көтөрүп, өзүм эле дегенге болбой төрдөгү төшөккө отургузду Ахмат. Үчөө аны-муну сүйлөшкөн болуп чай ичишти. Зарбынын жепирейген тамынын төрүндө үчөөнүн аңгеме дүкөнүнөн көңүлдөрү көтөрүлүп, башка түшүп турган көйгөйдү унуткарышып, кыйлага отурушту. Бул канжаны биригип кеткен, бири-биринин кадырына жеткен, өткөн кылымдын эстелигиндей болгон 3 карыя дагы буларды билбейт эле. Мезгил кыштан чыгып, жазга оодарылган кезде. Бир күнү мед вахтадагы кароолчулугунан кеткен Ахмат кечки тамак даяр болгончо телевизор карап отурганда Ак-пресстин жаңылыктарынан Чүй проспектisi менен Төрөкул Айтматов көчөлөрүнүн кесилишинде улгайган кемпирди машина коюп кетип, өздүгүн тактоого мүмкүнчүлүк болбой жатат деген маалыматты угаары менен жүрөгү атып кетип, тамакка карабай чуркаарын. Күйөөсүнө таң кала караган Сурма. Сен кайда? Эмеле сырттан келбедиңби десе. Тиги азыр эле берди теледен Зарбы жеңемдин көчөсүнөн бир карыган кемпирди машина коюп кетиптир. Ким экенин тааныбай атышыптыр. Барып келейинчи деп кабатыр болгонун билдирди. Кудай сактай көр, жеңем сыртка чыга албайт го. Кече эле жакшынакай отурган, өткөн кеткенден кеп салып деген Сурмага карабай, Сверлов ровдсына барып сураарын дагы көп нерселерди билбейт эле бул үчөө. Бутун араң сүйрөгөн Сурма акыры 2 тоонун ортосунда кымчылып калгандай жепирейген жер тамга араң жетти, кышылдап атып. Эшиктин ачык экенин бериден көрүп эле
бир жамандыктын шаанын сезди. Эски бронхитти кармап, араң жүргөн неменин өпкөсү көп, дем алганы оорлоп, дегеле басканы арбабай койду. Аңырая ачылган эшиктен кире бериштеги чачылган буюм теримдерди көрүп, ого бетер кышылдап, өпкөсү чүй этет. Ичкери киргенде төрдөгү зарбы жатчу керебет бош экен, жүрөгү оозуна тыгылды. Жеңе деп алды, а дегенде кан терин билбей. Жооп болбоду, өлүү тынчтык. Жерде төшөк жууркандар, жаздык эшептери чачылып жатыптыр буйдаланып. Ал эмес керебеттин матрасы кыйшая сүрүлгөн. Ботом бу жерде бирөөлөр күрөшкөнбү деген ой келди. Жеңе каяктасың деге, сурма бутун сүйрөй басып, чай пай коюп жүрбөсүн деп ашканага башпакты. Анда белек өкөнү болор болбос чын аягы жерде сынып жатыптыр. Сурманы коркунуч басты дагы сыртка бурулду. Аңгыча Акмат кирип келди. Эмне экен деди сурма чыдамсыздана. Жеңем окшойт айтууга караганда. Сени эстеп бияка чуркадым. Айтып коюп анан мурукка барайын деп. Акмат эми байкап жүрөт. Бул эмне будуңчаң? Көрүп турбайсыңбы? Сурма ыйлап жиберди, дубалга жүрөнө калып. Тиги бөлмөгө кирсең, ичкериге кирген Акматтын дагы үшү түшүп туруп калды, акылы айран болуп. Керебетти ким аңтар теңтер кылды экен? Акмат дендаро сурма кирди бутун сүйрөп. Бирдеме издешкенби дейм да, сурма оюна келгенин айтты. Эмне издеши мүмкүн? Эмне издемегиле, кемпирде пул бар дешкен го. Мастар же наркомандар киришти экен. Акмат эки жакты карап чыгып кайра келди. Эмне кылсак? Так, бул жөн иш эмес. Азыр милицияга чалайын. Ансыз деле алар бул окуяны билишет. Сен аларды күт. А мен моргко барып келейин. Кеч да кирип келатат. Такси менен барып келем. Бул жерде бирөө болуп туруш керек да. Тез барып келемесе. Акмат милицияга телефон чалды дагы адрести тактап айтып, эч нерсесине тийбе деп сыртка чыгып баратып эскертти сурмага. Макул. Жалгыз калган сурма көз жашына арчып үй ичинде нары бери басып жүрдү. Бир жерге отурууга дагы көңүлү чаппады. Кечинде экөө отуруп чай ичкенин эстеди. Жакшына отурган, улам белегин кеп кылып, анын салган 1000 рублин 10 жолу айтып мактанып. Силер алып керегиңерге жараткыла. Бир адамга эмне тамак кетмегиле деген жетине албай сүйүнүп, а бүгүн мындай болуп кетерин ким билиптир? Ал эмес кыңылдап ырдап аткан. Келериңде дүнүйө жаркыраган айнексиң, кетериңде дүнүйө түбү түшкөн чайнексиң. Келериңде дүнүйө тили ширин баласың, кетериңде дүнүйө тилегине жетпеген баш аяксыз чаласың. Эмне ошентип ырдады экен жарыктык. Сурма кайра көз жашын жуулугунун учуна сыкты. Аңгыча эки милиционер жигит башпакты. Чакырык боюнча кирсек болобу? Кирбей анан сурма кайра жашып кетти. Мына киргиле, көргүлө. Жабыр тарткан адамдын аты жөнүн жашын айтып берсеңиз. Эки жакты караган милиционердин бирөөсү колуна кагаз калемин кармады. Сурма айта баштады эле, бири жазып кирди. Бул жерде кармаш болгондой деди бири. Мен да ошентип атам. Сурма көзүн сүртүп алды. Ала турган деле эчтемеси жоктура. Эмне мотив болду экен? Жазып аткан айта кетти. Бул бечарада эмне болсун? Болгону кечи Россиядагы небересинен 1000 рубль келген экен. Менин күйөөм ап келип берген. Сиздин күйөөңүз кайда? Моргко кетти, азыр келип калат. Эки милиционер үй ичинде нары бери басып, керектүүсүн кагазга түшүрүп атты. Аңгыча Акмат дагы келип калды. Ассалому алейкумдер. Алейкум ассалам. Эмне экен, ким экен деп жакасына асылчудай Акматка жакын барды сурма. Ошол кургур жеңем экен. Ай шордум-ай, кече мына жерде отуруп чай ичтик элек экөөбүз. Сурма бир бакырып ыйлап алды. Кой эми, ыйлагандан эмне пайда? Андан көрө иштин мындан кийинкисин ойлонолу. Милиционерлер аны муну жазган болуп, азырынча ушул жетишет. Дагы келебиз деп чыгып кетишти. Эми эмне кылдык? Акмат шуу үшкүрө ашкананын жаман отургучуна көчүп басты. Мындайда башың дагы айланып калат экен. Атаны шорду жеңем-ай, ушинтип өлмөк белең. Сурма ичкирип алды кайрадан. Кой эми, буйрукта. Менин таң калганым, зарбы жеңем кантип көчөгө чыгып кетти? Өзү бардыбы же бирөөлөр сүйрөп бардыбы? Эмне себептен көчөгө чыкты? Караган кемпирдин керебетинен эмне издешти? Кимдер алар? Сен келгенче да ушул ойлор эзди мени. Бирок жеңем болбой калса экен деп тиледим эле.
Керебетти көргөндөн кийин менин дагы башым катып атат. Мастарбы же наркомандарбы? Анын баарын аныкташат го, деди Акмат. Ай, билекке кабар беребизби? Жок. Ага азырынча угузбай туралы. Андан көрө экспертизанын жыйынтыгы чыкса, уруксаат берсе, жайына беришибиз керек. Кайсыл жерге коебуз эми? Бул дагы проблема. Байдыкка алып барабыз да. Ага да чоң акча менен уруксаат алыш керек. Азыр тирүүңдөн дагы өлүгүң кымбат. Сурма дагы жашып кетти, ойдо жок жерден. Айлаганча болору болгон соң, жүрөм байбиче, үйгө баралы. Акмат менен Сурма кайра бир сыйра көз жүгүрттү үй ичине. Тим эле баарын аңтарышыптыр. Акмат эңкейип, керебеттин алдында чачылып жаткан баягы белектин топурагын таап алды да, чогултуп нарыда жаткан ак жүз аарчыга салып түйдү. Ал эмне деп таң калды Сурма. Акмат баянын айтып берди. Бечара жеңем, белекти экинчи көрбөй каларына көзү жеткен экен да. Аябай кыйын эмес беле? Баарын алдын ала көрүп, билип турган зерек жан эле да. Тагдыр курусун. Акмат да жашып алды. Ким болсо да оңбосун, муну да чечип, анан чачып кетишкен тура, үйүн күйгүрлөр. Кымбат бирдеме дешти бекен? Экөө сыртка бет алышты да кайра токтошту. Кантип кетишет эми? Ачкычты койчу жерин билчелеп, Акмат Сурмага караганда көбүрөөк каттагандыктан көргөнүн айтты. Чыгып баратышып көмкөрүлүп жаткан чылапчын, кулаган чөгүн, чөмүч, чайнектерди көрүштү. Чалынып талды Сурма, бутун сүйрөп баратып. Буларды эмне кыргытышты экен? Акырын эме, дагы чалынып алба. Акмат сырттагы дубалга жакын турган чоң ташты жылдырып, ал жерден ачкычты тапты. Ачкыч нарыраакта жатыптыр. Органдан келип дагы көрүшөт да, эчтекесин жыйнабай эле жаап салалы. Ооба да, Сурма да туура көрдү. Алар шалдыраган эшикти жаап кулпулап, ачкычты чөнтөккө салган Акмат чулуңдогон Сурманы жетелеп жөнөдү. Аябай сүрдүү көрүнүп калат экен. Эмне сүрдүү? Жеңем жок үйдө айтам. Бардык нерсе ээси менен да, адамсыз үй мазар го. Туура айтасың, заматта сур өзгөрүлүп, көрдөй суук көрүнүп. Сурма аябай кайгырып баратты. Пешенең эңгур. Баласы жашында жайрады. Небереси көз көргүс, кулак уккус алыста жүрөт дегендей, өзү минтип. Ушинтип да өлөбү? Жакшы жүрмөк бар, жакшы өлмөк жок эмеш. Бул шоруң арылбагыр. Жакшы да жүрбөдү да, эмнени көрдү? Жалаң мээнет, кыйынчылык менен өмүр кылып келди. Эми бул эмне деген күн көрүү? Акмат алдында буту чолоңдогон аялын жетелеп унчукпай дурулдуңдап баратты. Башылдый оор бойдон жерге тартылат салмактанып, жанагы моргтон көргөн зарбы жеңесинин кейип кешпири талкаланып бир уч сөөк болгон турпаты көз алдында. Ошо жерден эле жууп тазалап ак кепинге ороп келбесе, жүрөк чыдап адам карай албайт го. Аны оорукчан Сурма көрсөм эмне болот? Азыр ушунча күйүп жатат, жүрөгү жарылып, нары карап кетиши да ыктымал. Ал тууралуу Сурмага терип тепчип айтуунун да кереги жок. Өлбөгөн адам болобу, ошентсе дагы өлүп, башы көргө киргенче бири-бириңди аёо да керек. Экөө үйгө киргенде улуттук гвардияда биринчи орун басар болуп иштеген кенже уулу Арген келип калган. Эмне болгон силерге? Соодасы бүткөн сарттай салбырап, деп күлүңдөп ата-энесине дайыма тамашалагандай чест берип тосуп алды. Айда жылда бир келсем дагы жактырбайсыңар? Энесине эркелеп өбүшүп учурашты. Палекетиңди алайын, кантип жактырбай калалы? Деди Сурма апасы. Ата сакалың бүтсө да эркелегениң калбайт. Болдучу, бети башты жалмалабай. Как, пап? Атасына колун сунду. Өтүп баратып кире калгам. Апамын даамдуу тамагы даяр болсо жеп кетейин деп. Тамакта муздап калса керек. Чын эле эмнеге маанайың арпас? Эмне болмок эле? Зарбы чоң апаңды машина уруп кетиптир. Сурма ыйлап атып баяндап берди. Эми кайсыл айылга коерубузду билбей башыбыз маң. Жаман болгон экен байкуш чоң апага. Арген кыйлага унчукпай калды да, ой мама, папа, капа болбогула. Менин бөлүм башчым 5 күн көйдөн эмеспи. Ошол жерден бир орун таап берет да. Чын эле Акмат дагы башын өйдө көтөрүп баласына ынталуу карады. Так ресмен чыгып кетиптир. Бөлүм башчың жергиликтүү эмеспи, табат да. Келгиле тамакка. Сурма дагы жүзүн чайкап, кечки тамагын булуулантып ортого кое салды. Жылуу экен. Оңой деп жар көп кыла койгом. Мамамдын жар көбү дагы даамдуу болот. Арген ата-энесине маанайын көтөрүүгө аракет кылды. Бирок баары бир Аргендин демейдегидей тамашасы тыйылып, үчөө унчукпай отуруп кечки тамакты ичишти. Бир топ ай өтүп, Дело номер газетасына Зарбы энесинин өлүмү боюнча журналисттин иликтөөсү жана соттун чечими жарыяланды.
Бети курусун ошол эле көчөдөгү иши жок көчө таптаган жаш балдар экен. Кемпирдин жалгыз экенин билишет. Кеч киргенде эшикти ачыңыз деген белек менен эле бир класста окуган Самши деген бала экен. Үнүнөн таанып ачып берет. 3 бала кирет дагы дегенде жакшы сүйлөшөт, акча сурашат вино ичкенге. Зарбү акча жок, менде кайдан акча болсун дейт. Белекти сурашат, билбейм дейт. Белекти акча тапканга Россияга жиберсең керек. Кыргыздын баары эле Россияга барышып, акча тааппайбы атпайбы деп үйдүн ичин аңтар теңтер кылышат. Жаздыгынын алдында жаткан 1000 рубльди таап алышып, вино алып келип ичишет. Мас болгон балдар дагы акча болсо керек деп кемпирди сүйрөп салышып, керебеттин матрастын алдын издешет, апрак-сапрак кылып. Түн жарымындабы Айтор балдар кеткенден кийин эптеп сыйпалап атып, кемпир сыртка чыгат, кошуналардын бирөөсүнө билдирейин деп, караңгыда карайлаган Зарбүнү уруп кетип, качып кетет шофёру. Качып кайда бармак? Милиция изине түшүп табат. Ал эмес, кошуна балдардын баарын, сотто балдар баарын мойнуна алышат, керекти мөөнөттү алышып, кесилип кетишет. Соттогу отурумдун бардык процессине катышкан Акмат Свердлов райондук сотунун коридорунда кезек күтүп отуруп, төбө чачы тик турган окуяны укту. Эл дүргүй түштү. Караса бир орто жаш аялды 3-4 милиция колуна кишен салып коридор менен алып келатты. Аял алдын түз карап, эч нерсе болбогондой кабагым кашым дебей баратты. Жүзү курусун кара бет. Балдардын атасын аябаган неме. Өз күйөөсүн балталап салып, эч нерсе болбогондой кетип баратканын көрсө 2 жылдан бери газета беттеринде, телеэкрандарда дүң болгон өз үйүндө жаш көңүлдөшү экөө өз күйөөсүн балталап өлтүрүп, анан калп эле издөө салып кармалган сот аял экен. Элдин сөзүнө, каргышына эч бир реакция кылбай кетип баратты. Али төргөөсү бүтө элек го, дешти эл ичинен бирөө. Мыйзамды окуган юрист неме көпкө отурмак беле? Эл бир дүргүп басылды. Айткандай эле 20 жылга кесилген аял түрмөдөгүлөргө жол көрсөтүп, арыз жазып берип, акысына чоң акча алып, аз жылда байып чыккан эмеш. Бейажал өлгөн Зарбүгө боору ачыйт, күйөт. Бир жагы азыркы иши жок калган жаштардын тагдырына, бөөдө талкаланган келечегине да ичи кайрылып, көңүлү ооруп, жылдызы жерге түшүп чыгат. Свердлов райондук сотунун имаратынан ишсиздик, кайдыгерлик, эртеңки коомду, мамлекеттин негизин түзө турган жаштардын көпчүлүгү деградацияга туштукту. Андан ары эмне болот? Жашоо кайда барып такалат? Кургойго кулабагай элек. Буларды тескеп ким иретке салат деген оор ойлор башын оорутуп, өзү да картайып, жаны ооруп, айласы кетип турганын өтө даана сезмек бул жолу Акмат. Зарбүнүн көрдөө үйүндө отурган үчөө жарым жылга жетпей болуп өтчү жагымсыз, кайгылуу, капалуу, али баштарынан өтпөгөн окуядан бейгапар эле. Сиздер Кыргыз Республикасынын эл акыны, белгилүү жазуучу жана драматург Меңди Мамазаированын Аймаран романын угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.